Айтмамат Барысбектин эстелигин Мелис Мырзахматов тургуздурган үчүн көрө албай, маңкурттук кылып жатабы? Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин деңгээли ээлеген кызматына такыр төп келбейт экен. Дегенибиз улуттун баалуулуктары, мамлекеттик саясат дегенден түк түшүнүгү жоктура. Билими терең, кыргыздын арк населин билген, тарыхын, тилин сыйлаган жетекчи болсо Ош шаарындагы Осмонов менен Айтиев көчөлөрүнүн кесилишине айланма жолдо орнотулган Барысбек Кагандын эстелигин жылдырыш керек деп айтат беле. Мындан улам бүтүндү бүлдүрүп, бар нерсени жок кылам деген бул мэрдин мээси ордунда бекен деп шек санагандар арбыды. Барысбек Кагандын ким экенин билбесе, тарыхчылардан сурап билип алса болмок. Балким билеттер. Бирок Барысбек Кагандын эстелиги мурдагы мэр Мелис Мырзахматов тургуздурганы үчүн көрө албай, маңкурттук кылып жатабы? Эсиң барда этегиңди жапсаң кантет, элге жек көрүндү боло бербей. Булак фабула. НТС телеканалынын журналисти Айбек Айтбаев жол кырсыгынан каза тапты. Жол кырсыгы 30-июлда таңкы саат 5:00 чамасында Ысык-Көл облусунун Сарыбой айылында катталган. Анда Субару үлгүсүндөгү 2 машина кагышкан. Ысык-Көлдө каза болгон жаран НТС телеканалынын журналисти Айбек Айтбаев экенин Спутник Кыргызстан агенттигине кесиптештери тастыкташкан. Бизге ал университетти аяктары менен эле келген. Штаттан тышкары кабарчы болуп иштечү. Ал өзүнүн тырышчаактыгы менен эсибизде калды. Октябрда 23 жашка чыкмак деп кесиптештери билдиришти. Автоунаалар катуу кабышып, темирлери мыйрайып кеткендиктен маркумдун сөгүн 1 сааттай чыгарышкан. Ысык-Көл облустук кайгылуу милиция башкармалыгы жол кырсыгы боюнча маалыматка азырынча түшүндүрмө бере элек. Жамбыл Камчиев Куудул. Байбичем сыркы болуп 1 жылдан бери төшөктө. Маданий тармактагы ар бир кызматкер колунан келген салымды кошуп келет. Анын ичинде Куудулдар да бар. Кыргызга аттын кашкасында таанымал Куудул Жамбыл ага менен болгон кыска маекти сунуштайбыз. Жамбыл ага, арыбаңыз, абалыңыз кандай? Кудайга шүгүр, күн өтө ысык, иштер чаштан көп, майда чүйдө курулуш иштерим бар. Байбичем сыркы болуп 1 жылдан бери төшөктө. Баса албайт, бирок акыл эси жайында. Президент болом деп жатасыз. Болсоңуз маданияттын өксүп жаткан кайсы тармагынан ишти баштайсыз? Мен бул жолку президенттикке талапкерлигимди кое албайт окшойм. Байбичемден алыс кеткенге болбой жатат. Мен Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланып калганымда биринчи кезекте акча реформасын жүргүзмөкмүн. Экинчиден кадр саясатын компьютерлештирмекмин. Бардык мамлекеттик кызматтар премьер-министрден баштап мектептин кароолуна чейин конкурстук негизде тандалмак. Маданият үйү жок айылдарга жакындан жардамдар берилмек. Ар бир айыл аймагында өз алдынча иштеген мамлекеттик банктар болмок. Наамдар тууралуу да чимчип кетпесек болбос. Наам жөнүндө айта турган болсом, ким эмгек сиңирген деген наам алгысы келсе, Кыргыз Республикасынын бардык райондоруна концерт коюп келип, отчет берсе бердиртет болчумун. Сиз өзүңүздү канчалык маданияттуумун деп ойлойсуз? Өзүмдү маданияттуу адаммын деп ойлойм. Араб тилинде маданияттуу деген сөз тарбия көргөн деген маанини билдирет экен. Тамеки чекпейм, ичсем запойго кетпейм, багымда намазды үзбөй окуйм, намаз жумага барам, тойдо бийлей алам, айына 1-2 ирет концерт берип турам, интернеттен кол үзбөйм. Ушунун баары маданияттуулук деп ойлойм. Булак сахна кейчи. Урматтуу достор, Кыргыз Республикасынын президенти ким болору жакында белгилүү болот албетте. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар, акыркы кабарларды көзөтүп барыңыздар. Биздин каналга катталып, бизге лайк басып, жана ошону менен биргеликте сиздерде кандайдыр бир ой пикирлер болсо, сөзсүз түрдө комментарий калтырып өтүңүз.